СИКА менен Транспорт, деңизчилик жана байланыш министрлиги жарандык авиация башкы башкармалыгы биргеликте Кыргызстан жарандык авиация агенттигинин адистерине 2016 жылдын 1-17 июнь күндөрү иш ордунда окутуу уюштурулду. Окутуу алкагында коопсуздукту башкаруу системасы, рискти башкаруу жана аба жолдору мекемелерине уруксат берүү процесси аттуу эл аралык стандарттарга жараша Европа биримдиги жана Түркиянын иш-чаралары айтылды. Туруктуу өнүгүү максаттары алкагында Бириккен Улуттар Уюмунун адис мүчөсү Бириккен Улуттар эл аралык жарандык авиация мекемесинин эч бир өлкө артта калбасын аттуу иш-аракети менен учуу коопсуздугу стандарттарынын жана сунушталган иш-чаралардын жайылтылуусу аракеттерине чоң колдоо көрсөткөн Түркия жарандык авиация жаатында маанилүү бир окутуу практика борборуна айланууда. Кыргызстан жарандык авиация агенттигинин мүдүрү Эрмек Омуралиев Кыргызстандын жарандык авиациясынын эл аралык жана Европа биримдиги стандарттарына толук ылайык абалга келүүсү үчүн деңгээлди жогорулатуу жана адистерди окутууга маани берүү керектигин белгиледи. Түрк жарандык авиация уюмунун мүдүрүнүн орун басары Хайдар Ялчын Кыргыз делегациясын кабыл алуу менен жарандык авиация жаатында Түркиянын тажрыйбасы жана үлгү катары өнүгүүсүн талап кылган бардык өлкөлөр менен бөлүшүүгө даяр экендигин bildirdi. Bugün Kırgız heyetine Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nde ticari hava taşıma işletmelerinin sertifikalandırılması sürecinin nasıl olduğunu, bu süreçteki Uçuşlar ve Işık Dairesi'nin koordinasyonunun nasıl verildiğini anlatıyoruz. We want to say to Turkish DGCA, thanks a lot, thank you very much that you helped us and provided us with these trainings. Эл аралык жарандык авиацияга байланыштуу глобалдык стандарт жана сунуштарды белгилеген Бириккен Улуттар эл аралык жарандык авиация уюмунун жол жоболоруна толук ылайыктуулуктун ишке ашышы үчүн Түркия бир канча өлкөгө колдоо көрсөтүп келет. Бириккен Улуттар эл аралык жарандык авиация уюмунун негиздөөчү мүчөлөрү катарында орун алган Түркияда берилген окутуулар катышуучу өлкөлөрдүн жарандык авиация уюмдарынын башкаруучулук жана техникалык инфраструктурасын күчтөндүрүүдө.